Кутмандуу күнүңөр менен кымбаттуу окуучулар. 7 класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бул сабак жыл ичи тартылган тили сабактардын акыркысы. Бул окуу жылында силер үчүн 7 класстарга деп 30 тили сабак тартылды. Бул сабактар силер үчүн пайдалуу, жакшы сабактар болду деп ойлойбуз. Бүгүнкү сабактын темасын божомолдогула. Кандай деп ойлойсуңар? Сүрөттө эмнелер тартылган? Сабактын темасы көргөн спектакльге пикир же болбосо рецензия жазуу. Грамматикалык материалыбыз рецензиянын түзүлүшү. Рецензия деген эмне? Аны ким жазат? Кантип жазат? Рецензия эмнеге карата айтылат? Рецензияда кандай эксперттик баа берилет? Кимге берилет? Мына ушул суроолорго сабактан жооп аласыңар. Бүгүн сабакта спектакльге рецензия жазабыз. Ал үчүн Учур жаштар театрынын артисти менен маектешүүнү окуйсуңар. Рецензиянын түзүлүшүн талдап чыгасыңар. Үлгүнүн жардамы менен өзүңөр өз алдыңарча рецензия жазууга машыгасыңар. Сунушталган макалдарга көңүл бургула. Макалдардын маанисин ойзеки айтып бергиле. Макалдардын бардыгы силер көрүп тургандай өнөр же болбосо талант жөнүндө. Өнөр элдин канаты. Өнөрүң болсо өргө чап. Бул макалдарды биз сабак учурунда мурунку сабактарда караганбыз. Өнөрлүү өлбөйт. Өнөрлүүнүн өмүрү узун. Өнөр алды кызыл тил. Жаштар театры жөнүндө эмнелерди окуйбуз деп ойлойсуңар? Божомолдогула. Текстти окуп жатып, эмне үчүн жаштар театры деп аталат? Анда кимдер иштейт? Ал жерде кандай спектакльдер болот? Деген суроолорго жооп издегиле. Экранда Учур жаштар театрынын спектаклинен көрүнүштөрдү карап чыгабыз. Экинчи сүрөттө Учур жаштар театрында Жаа Барс деген спектакль Иргүү атындагы эл аралык сыйлыгын алгандыгын байкайбыз. Бул өтө жогорку сыйлыктардын бири. Спектакльде жаштар өтө курч маселелерди көтөрүшөт. Адамдардын сезимдерин ойготот. Сүрөттөр ошол жөнүндө кабар берип жатат. Учур жаштар театры жөнүндө окуйлу. Мамлекеттик Учур жаштар театрынын символикасына көңүл бургула. Учур жаштар театры Кыргызстандагы кесипкөй театрлардын бири. Учур жаштар театры телесериалдарды жана телекөрсөтүүлөрдү, кыска метраждуу фильмдерди тартат. Учур жаштар театрынын артисти менен сүйлөшөбүз. Театр кантип түзүлгөнүн айтып бересизби? Анын тарыхы мындай. Москвадан Щепкин атындагы театралдык жогорку окуу жайды 20 актер бүтүп келип, улуттук телеканалдын алдында театр түздүк. Биринчи спектаклиңерди качан койдуңар? 2001 жылы 8 июнда биринчи спектакль коюп, бет ачарын жасадык. Балдар үчүн да спектакльдерди койдуңар беле? Ооба, балдар үчүн 5 жомок койдук. Кайсы өлкөлөргө барып келдиңер? Балдар, ойлонгула. Учур жаштар театрынын артисти бул суроого кандай деп жооп берет? Кайсы өлкөлөргө барып келди болду экен?
Интервьюбузду улантабыз. Кайсы өлкөлөргө барып келдиңер? 2003 жылы Арабияга барып келдик. 2002 жылы Жалил Садыковдун Акмөр спектакли менен Татарстанда өткөн Норуз фестивалына катыштык. Эң жаш коллектив болгондуктан бизге дебют деген аталыштагы сыйлыкты беришкен. Баш байгени жеңип алдыңарбы? Ооба, 2007 жылы Республикалык театр фестивалына катышып, Жаабар спектаклин коюп, баш байгени жеңип алдык. Ага Кыргызстандагы профессионал 20 театр катышкан. Ошол эле спектакль менен Казакстанда өткөн эл аралык фестивалга катышып, мыкты режиссура деген номинациядагы сыйлыкка ээ болдук. Алдыдагы планыңар кандай? Балдар, алдыдагы планыңар кандай деген суроого кандай жооп болот? Алдыдагы планыңар кандай? Чыңгыз Айтматов жана театр фестивалин Кыямат спектакли менен күтүп жатабыз. Татарстандагы Норуз фестивалына 4 жолу катыштык. Барган сайын ийгилик менен келебиз. Антон Павлович Чехов атындагы 10-чу эл аралык театр фестивалына катыштык. Репертуарыбызда Султан Раевдин Меккеге карай узак жол спектакли, Топон романы боюнча спектакльдерин койгон жатабыз. Ишиңизге ийгилик, маегиңизге рахмат. Балдар, бүгүн биз театрдагы көргөн спектакль жөнүндө рецензия жазууга даярданып жатабыз. Аны үчүн ошол театрда иштеген артисттердин тизмесин карап чыгыш керек болот. Тизмедеги артисттердин фамилияларын окуп, балким алардын айрымдары жөнүндө көбүрөөк маалымат издөө керек. Мисалы, Меккеге карай узак жол спектаклинде кайсы артисттер катышкан болду экен? Айрым бир артисттердин атын атасак болот. Айдина Бектурова Жаабар спектаклинен алынган көрүнүш. Элим Калмуратов. Ал кайсы бир образды чагылдырган учурунан көрүнүш. Мына ушинтип биз өзүбүз маектешкен артисттен алган маалыматтан сырткары дагы өзүбүз кошумча маалыматтарды карап отуруп, рецензияга керектүү материалдарды чогулта алабыз. Биз азыр артист менен маектешкен учурда эмне жөнүндө сөз болду? Силердин түшүнгөнүңөрдү текшерип көрөлү. Текст боюнча туурасын Т тамгасы менен, катасын К тамгасы менен белгилегиле. Аткарган болсоңор, текшергиле. Учур жаштар театры Москвада түзүлгөн. Ката, ал Кыргызстанда, Бишкекте түзүлгөн. Алгач баштаганда балдар үчүн 5 жомок коюшкан. Туура, ал жөнүндө артисттин берген маегинен окудук. Казань шаарында дебют деген сыйлыкка ээ болгон. Туура. Бул театр телекөрсөтүүлөрдү тарткан эмес. Ката. Бул театр телекөрсөтүүлөрдү тартат. Акмөр аттуу спектакли баш байгени алган. Ката. Жаабар атындагы спектакль баш байгени алган.
Балдар, сыңквейн түзгөндү билебиз. Сыңквейнди толуктап жазгыла. Учур. Зататоч кошкула. Заманбап. Дагы кандай? Бул театр жөнүндө сынаточ кошкула. Көрсөтөт. Дагы 2 этиш табыш керек. Акыркы сапта учур жаштар театры жөнүндө сүйлөм түзгүлө. Рецензия жазуу үчүн эмнеге көңүл бурарыңарды талкуулап алалы. Рецензиянын планына көңүл бургула. Кино жөнүндө же драма жөнүндө маалымат берилет. Кинону же спектакльди койгондордун аты жазылат. Аткарган актерлор саналып чыгат. Киного же ошол спектакльге берилген баа айтылат. Ошентип, ушул план менен рецензия жазса болот. Рецензиянын түзүлүшүнө көңүл бурабыз. Пьеса жөнүндө жалпы маалымат жазылат. Андан кийин ошол спектакльдин же кинонун мазмунун талдап чыгат. Актерлордун оюнун баалайт. Аягында жыйынтык чыгарат. Эми бир үлгүнү карайбыз. Театралдык оюн-зоокту кантип талдап баалоо керек? Оюндун аты эмне деп аталат? Автору ким? Пьеса же балет же опера качан жазылган? Бүгүнкү күндө пьеса актуалдуубу? Оюн кайда болду? Башкача айтканда, кайсы театрда болду? Экинчи бөлүктө спектакльдин режиссеру ким деген суроого жооп жазабыз. Спектакль кандай жасалгаланган? Спектакльдин музыкалык жасалгасы кандай? Спектакльдагы башкы ролду аткарган артисттер жөнүндө жазабыз. Аларга мүнөздөмө беребиз. Таланттуу, чын дилден аткарат, анын кыймылы табигый, же болбосо ал изденген актер деп мактайбыз. Андан кийин режиссер драматургтун оюн сахнада ишке ашыра алдыбы? Ушул суроого жооп издейбиз. Көрүүчүлөргө спектакль жакканын же жакпаганын, алардын реакциясы кандай болгонун жазсак болот. Өзкөнбек Манастын уулу Семетей драмасын көрүп, ал драмага пикир жазды. Рецензия. Келгиле, анын жазган рецензиясы менен таанышып чыгалы. Бул рецензиянын үлгүсү менен өзүңөр дагы рецензия жазасыңар. Оюндун аты Манастын уулу Семетей. Автору Жалил Садыков. Драма 1982 жылы жазылган. Бүгүнкү күндө драма абдан актуалдуу. Оюн Токтоболот Абдымомунов атындагы Академиялык кыргыз драма театрында коюлду. Спектакльдин режиссеру Кулманбетов. Спектакль абдан кызыктуу жасалгаланган. Спектакльдин музыкалык жасалгасы абдан уккулуктуу. Спектакльдагы башкы ролду аткарган актриса Сабира Күмүшалиева. Спектакльде ойногон башка актерлор жөнүндө дагы жазган. Абдан таланттуу, анткени чын дилден аткарышты, жандуу аткарышты, айрым бир актерлордун ролу гана жасалма болгондой деп баалаптыр Өзкөнбек. Ал андан ары мынтип улантыптыр. Режиссер драматургтун оюн сахнада эң жогорку деңгээлде ишке ашыра алган дептир. Көрүүчүлөргө спектакль абдан жакты. Алар спектакльди жакшы кабыл алышты. Анткени спектакль жандуу болду. Көрүүчүлөр кубануу менен абдан катуу кол чабышты. Актерлорго көп гүл беришти. Рецензия жазган Эркинбеков Өзкөнбек деп аягында өзүнүн аты жөнүн жазган.
Эми силер өзүңөр каалаган киного же спектакльге пикир, рецензия жазгыла. Аны үчүн таянычтар сунушталат. Бул тапшырманы телесабак бүткөндөн кийин аткарасыңар. Балдар, биз рецензия жазууну үйрөнүп жатабыз. Рецензия жазуу үчүн кинотеатрга барып кино көрүш керек экен. Театрга барып ар кандай спектакльдерди көрсө болот. Көргөн спектакль же кино жөнүндө өзүңөрдүн пикириңерди жазсаңар, ал рецензия деп аталат. Ал рецензияны кантип жазууну сабакта жакшылап талкуулап алдык. Эми деги жашоодо театрдан жана кинотеатрдан башка стадиондордо дагы кызыктуу иш-чаралар боло тургандыгына көңүл буралы. Стадиондордо ар кандай концерттер болот. Азыр диалог угабыз. Стадионго келген балдар өздөрү билет сатып алган орунду кантип табат? Алардын стадиондогу маршрутун сызыш керек. Ал үчүн суроолорго көңүл бурабыз. Кайсы эшиктен кирсе болот? Концерт көргөндөн кийин кантип чыгып кеткен оң? Себеби стадиондо бир топ эшиктер бар. Жана стадиондун аянты аябай чоң. Билетти көрсөтүлгөн жерден орун алып отуруп, анан орундарга жете турган жолду кантип белгилеш керек? Мына ушул нерселерге көңүл буруп, диалогту уккула. Стадиондун сүрөтүн карагыла. Концертке билет барбы? Бар. Бизге 2 билет бериңизчи. Канчанчы катардан аласыз? Аренадагы сахнага жакынкы катардан. Аренага жакынкы катарларда орун аз калды. Сахнанын сол жагынан 2-нчи катарда орундар бар. 48-нчи, 49-нчу орундарды берейин. Макулбу? Ал кандай орундар? Сахна бизге жакшы көрүнөбү? Сахна көрүнөт. Аренада 10 000 адам болот. Батыш тараптагы чыгууга жакын жерде отурасыңар. Жарайбы? Жарайт. Стадиондо 48-нчи, 49-нчу орундарда отурган окуучулар кайсы жактан кирип, жайгашып, кантип кайсы чыгыш менен чыгып кетүү ыңгайлуу экендигин силер маршрут катары белгилеп чыктыңар деп ойлойм. Аны үчүн эгерде кыйын болсо, телесабакты кайрадан көрүү сунушталат. Ошону менен быйылкы окуу жылындагы телесабактарыбызды аяктайбыз. Жакы каникулуңарды көңүлдүү өткөргүлө. Ден соолукта болгула. Ата-энелериңерге жардам бергиле. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.